YouTube'da антитеррор деген чечендердин каналы бар. Исламдын чыныгы жүзүн ачкан. Силер экрандан көрүп аткан. Ошол каналда мусулман эмес бир чечен адам, мусулман кавказдык бир аварец менен сүйлөшкөн маегине көңүл буралчы. Аварцы, аварии, я там, оттуда. Это аварцы, мои предки не хотели принять ислам. Их чуть не истребили, понял? Не истребили, они в конце приняли ислам. Ты же гордишься этим, да? Конечно, горжусь, конечно. Что арабы насиловали твоих прабабушек и дедушек, правильно? Они не насиловали. Что они их секс-наложниц превращали. Как не насиловали? Сарир был обязан платить 100-200 белокурых женщин каждый год. 500 юношей. Это нормально. Да, ты же гордишься, что твоих прабабушек отдавали в секс-наложницы, и арабы пускали по кругу твоих прабабушек. Ты же этим гордишься? Конечно, это нормально. Молодец, настоящий мусульманин. Аварец мусулман өзү айтып атат. Биздин ата бабаларыбызды аварецтер дейт. Арабтар келип исламдыкка күч менен кабыл алдырган. Ал турмак тукум курт кылып кое жастаган. Анан ошондо жоголуп баратканда биз кабыл алганбыз дейт. Аны чечен айтып атат. Албетте, арабтар келип силерди тукум курт кылып кое жастаган, эркектериңерди өлтүргөн, аялдарыңарды зордуктаган чоң апаңарды. Сен ушу менен сыймыктанасыңбы? Десе, мусулман аварец айтып атат. Мен сыймыктанам дейт ошонусуна. Арабтар келип биздин ата бабаларыбызды зордоп, тукум курт кылып кое жастаганга чейин барып, апаларыбызды зордуктаганына мен сыймыктанам, бул нормальный көрүнүш дейт. Акыл эсин ислам булгап салган адам ушинтип айтат да. Болбосо акыл эстүү адам ушуну менен кантип сыймыктанып болот? Бизди ушинтип күч менен арабтар келип кылыч менен коркутуп, өлтүрүп, тукум курт кылып, анан кабыл алдырган. Анан ошонусуна мен ыраазымын деген. Ар бир согушта, согуш бар жерде өлүм, кан төгүү, аялдарды зордуктоо деген бул болчу нерсе да. Бул согуштун жаратылышы. Ал эми исламда бул өзгөчө. Анткени исламдын дини ушинтип үйрөтөт да. Дини, Кудайы, Аллахы ушинтип үйрөтөт. Баргыла дагы күч менен тараткыла, кылыч менен. Мойнунан чынжыр менен байлап сүйрөп келгиле исламга. Кабыл алсын, кабыл албаса өлтүрүп таштагыла дейт. Аялдарым болсо басып алган жерден зордуктай берсеңер болот дейт. Сөзүм куру болбош үчүн далилдерди келтире кетейин. Исламдын чыныгы жүзү деген каналга кирип, могул видеону ачсаңар, Куран аялдарды зордуктагыла деп үйрөтөт. Ислам жөнүндө чындык деп жазсаңар чыгат. Ушул жерден көрөсүңөр. Курандын 4-сүрөсү 24-аяты эмне себеп менен түшкөн десе, мусулмандар бир жерди басып алып, аялдарды зордуктап, анын арасында күйөөсү бар аялдар бар экен, аны зордуктасак болобу же болбойбу деп турса, арсар болуп. Ар жактан пайгамбар келет, Мухаммед. Анан ага суроо беришет. Бул күйөөсү бар аялдарды басып алган жерден зордуктаса болобу десе, анан ошондо аят түшүрүптүр да, имиш. Негизи күйөөсү бар аялдар силерге болбойт, бирок басып алган жерден боло берет. Зордуктай берсеңер болот деген. Анан мусулмандар зордуктап кирген. Муну дини ушинтип үйрөтөт, зордуктагыла деп. Баскынчылык менен тарагандыгы жөнүндө өздөрүнүн хадистери, китептери далилдеп айтып турат. Мен бир нече жолу көргөзүп бергем, эми орусчада чыга баштаптыр. Мына оң жагында арабчасы, сол жагында орусчасы турат. Ажинде Мухаммед айтып атат: посланник Аллаха сказал: мне было велено сражаться с людьми до тех пор, пока они не засвидетельствуют, что нет истинного Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха, и не станут совершать молитвы и выплачивать закят. Если же они будут делать все это, то защитят от меня свою жизнь и свое имущество. Мухаммед айтып атат: мен Аллах тарабынан жиберилгем дейт, адамдар менен согуш жүргүзгөнү. Качан алар Аллахтан башка Кудай жок, Мухаммед анын элчиси деп кабыл алмайынча. Качан кабыл алгандагына, анан намазын окуп, зекетин төлөп, шарият боюнча жашай баштасаң, анан ошондон кийин гана алар өзүнүн жанын жана мал мүлкүн менен сактап калат деген. Башка хадисин ачып көрөлүкчү. Аженде айтат, мындагы мурда бир нече жолу көргөзүп бергем, эми бул орусчасы экен. Аженде айтат: вы составляете собой лучшую из представленных людям общин.
Абу Хурейра сказал: лучшими для людей окажутся те люди, которые приведут к их с цепями на шеях, чтобы они присоединились к исламу. Мұсылман еместерді мойнынан шынжыр менен байлап, сүйреп исламға алып келгиле деген. Ошондо силер адамдардын эң жакшысы болосуңар деп үйрөтөт. Ислам күч менен тарагандыгын тарыхчылар дагы, бүт эл, ал турмак ошол басып алган жердеги элдер өздөрү дагы мойнуна алат. Бул аварец айтып атпайбы? Биз тукум курт болуп кала жастаганбыз. Анан такыр жок болуп кетерди, айла жок кабыл алганбыз. Бирок мен ошон үчүн сыймыктанам деп. Кавказдыктар ошентип ойлосо, биздин Кыргызстандагы мусулмандар кантип ойлойт экен, кантип исламды кабыл алыптыр. Ошо жөнүндө YouTube'га кирсеңер, биз кантип мусулман болдук, тарых баяны деп жазсаңар чыгат. Бул жерден айтып берип атат. Булардыкын угуп көрөлчү, кантип исламды булар кабыл алыптыр. 8-кылымдын биринчи жарымында араб баскынчылыгына каршы түргөчтөрдүн өкүмдары Чабышчор Сулуктун жетекчилигинде күрөштөр жүргөн. Бул күрөш бирде жеңүү, бирде жеңилүү менен коштолуп, арабтар акырындап 8-кылымдын ортосунда Талас өрөөнүнө чейин келишкен. Талас аймагына кирип келген арабтар Кытай менен Борбордук Азиядагы үстөмдүк үчүн күрөшө башташат. 751-жылы Талас суусунун боюнда арабтар менен кытайлардын арасында айтылуу атлах салгылашуусу болуп өткөн. Ушул салгылашуулардан кийин түрк элдерин ислам динине киргизүү жараяны башталып, ал негизинен дааватчылык аркылуу жүргөн. Кыргыздар ислам динин өз эрки менен кабыл алган. Тажиктер менен өзбек калктары болсо, кылычтын мизи менен моюн сундурулгандыгы тарыхый булактарда белгиленет. Булардын айтымы боюнча арабтар келип Орто Азияны басып кириптир, баскынчылык менен, кылыч менен, ага каршылык көрсөткөнгө да аракет кылышыптыр. Бирок болбогондо анан арабтар үстөмдүк кылып, басып, Таласка чейин келип, анан исламды жайылта баштаптыр. Бирок ошо тарата баштаганда кыргыздар өздөрү кабыл алган имиш. Өзбек менен тажик болсо, кылычтын мизинен коркуп анан кабыл алыптыр. Эгерде ушул версияга чын деп жөн эле ишенип койгон болсок, чындай турган болсок андан исламдын баскынчылык менен динин тараткан жаратылышы өзгөрүп кетпейт да. Ал баары бир Кавказды деле, Орто Азияны деле, башка элдерди деле кылычтын мизи менен коркутуп, өлтүрүп, кырып, аялдарын зордуктап тараткан жаратылышы башкача болуп калбайт да. Эгер ошондой деп ишенген күндө дагы өзбек менен тажиктерге барып сурап көргүлөчү. Силер кылычтын мизинен арабтардан коркуп анан кабыл алдыңар беле? Же өзүңөр кабыл алдыңар беле десеңер, өзбек менен тажикни бирөө дагы айтпайт, биз коркконубуздан кабыл алганбыз. Бизде кылычтын мизи менен мажбурлап кабыл алдырган деп айтпайт эч кимиси. Баарысы айтат, биз өзүбүз кабыл алганбыз дейт. Анткени арабтардан коркуп айла жоктон кабыл алганбыз деген намыс да, уят да. Ошон үчүн баары ушинтип айтат. Исламдын кылыч менен тараганы жокко чыгара албайт, айтат, ооба алар кылыч менен тараткан, бирок биз өзүбүз кабыл алганбыз. Кыргыздар айтат, биз өзүбүз кабыл алганбыз дейт. Өзбек айтат, жок, мен өз эрким менен кабыл алгам дейт. Туура башкаларды ушинтип кылыч менен кабыл алдырган, бирок биз өзүбүз кабыл алганбыз дейт. Тажики да ошону айтат. Арасынан бир таптакыр эле акылы булганып калган ислам менен жанагы Кавказдагы адамдай болуп айтпаса, бизди тукум курт кылып кое жаздаган, анан ошондо биз айла жок кабыл алганбыз, бирок мен ошо менен сыймыктанам деп. Болбосо баары тең ушинтип актанат. Эгерде жогоруда айткандай исламды кыргыздар өздөрү кабыл алган десек, анда ошентип айтуунун өзү уят. Өзбек менен тажик жок дегенде каршылык көргөзүптүр. А кыргыз өзү эле кирип кеткен деген өзү уят нерсе да. Эгер кыргыздар өз эрки менен кабыл алган болсо, силер айткандай, анда эки эле себеп бар. Биринчиси корккондон кабыл алган. Өзбек менен тажикти чаап, бүт кырып, өлтүрүп келатканда, кой өлтүрбөсүн бизди деп. Же экинчиси исламдын кир, баскынчы, киши өлтүргүч, бузуку, катын-поз, педофилия, мал менен жыныстык катнашта болгонду, өлүк менен жыныстык катнашта болгонду үйрөткөн шайтандын дин экенине акылы жеткен эмес. Болбосо ушунун баарын билсе, кандай экенин кантип кабыл алууга болот? Сөзүм кур болбош үчүн дагы далилдеп келтире кетейин. Исламдын чыныгы жүзү деген каналга кирсеңер,
зордукталган малдын халал эти ислам жөнүндө чындык деп жазсаңар, могул видео чыгат. Көрүп көргүлөчү. Бул жерде дүйнөгө белгилүү алым, саясий лидер Аятолла Хаменинин китеби жөнүндө айтып берет. Анда бул окутуп атат. Малды зордуктап, анан бүткөндөн кийин союп туруп этин башкаларга сатып ийсең халал деп. Өзүң жебе, бирок башкаларга берсең болот деп. Бул шиялардын окутуусу. Суннилердинки андан дагы ыплас. Ошол эле исламдын чыныгы жүз деген каналга кирип, мусулмандар эшек менен секс кылса ажылыгы да орозосу да кабыл болобу деп жазсаңар, могул видео. Бул жерде мусулмандардын өздөрүнүн китебинин негизинде жанагы 4 мазхабынын негиздөөчүсү болгон 4 алымы Аш-Шафи, Малики, Ханбали, Ханафилердин баарысы тең калтырып кеткен экен. Окутуусу боюнча ажылык сапарда жүрүп, аялың менен жыныстык катнашта болсоң, анда булганып каласың, бузулуп калат ажылыгың. Ал эми эшек менен болсоң, бузулбайт, кабыл болот ажылыгың деп үйрөткөн. Буга кенен токтолбой эле коеюн. Ачып көрүп чыксаңар болот. Адамдар айвандардын тирүү абалында эле эмес, өлүк абалында дагы жыныстык катнашта болсоң болот деген булардын окутуусу жөнүндө бул мусулмандар өлүк менен секс кылабы деген видеону ачсаңар көрөсүңөр. Египетте жөнөкөй эле бир аалым эмес, парламенти мыйзам кабыл алабыз деп чыккан. Өлүктөр менен жыныстык катнашта кылса болот, мусулмандар 6 саатка чейин халал, ошого чейин жыныстык катнашта боло берсин деп, анан элдер көтөрүлүшкө чыгып, көбүнесе аялдар токтогон. Көрүп көрсөңөр. Анан ушундай кирдинде биздин ата бабалар, кыргыздар өз ыктыяр менен кабыл алып алган дегендин өзү уят да. Эми бүгүнкү күндө деле адамдар ушул 2 себеп менен жүрөт деп ойлойм да. Биринчиси исламдан корккондон жүрөт, чыкпай. Анткени булар коркутат да. Исламдан чыксаң коомдон бөлөбүз, өлсөң көмдүрбөйбүз, жана башка ушул сыяктуу нерселерди айтып. Же экинчиси бул исламдын ушундай кир экендигин, жалаң киши өлтүрүү, катын-поздук, педофилия, мал менен, өлүк менен жыныстык катнашта бол деп үйрөткөн шайтандын дин экенине акылы жетпейт, билбейт ал жөнүндө. Анан ошондуктан жүрөт. А кээ бирлери болсо такыр эле жанагы биз биринчи видеодон көргөндөй кавказдык ата бабабызды тукум курт кылып кое жаздаган, ошентсе да мен ошого ишенем, ошону кабыл алам. Бул нормально, мен сыймыктанам мусулман экениме дейт. Айтмакчы, биздин кыргыздарда дагы ошол мусулманбыз деп жүргөндөрдөн сурасаңар, сен мусулман экениңе сыймыктанасыңбы десең, баары айтат, мен сыймыктанам дейт, мусулман экениме. Мына могул видеодон деле аягында комментарийлерин окуп көрсөңөр, ачып. Ажында айтып, мен бирөөнө эле токтолуп кетейин, ажында айтып атат. Мен мусулман болгоныма Аллахка 1000 мертебе шүгүрлүк болсун дейт. Бул дагы ушул кавказдыкта эле. Алар кылыч менен таратып, эркектерди өлтүрүп, аялдарды зордуктап, өзүнүн динине, китебине ылайык тараткан исламын кабыл алдырган. Анан ошол мусулман балдары, тукуму, мен мусулман болгонума ыраазымын деп жүрүшөт. Сыймыктанам деп. Сөзүмдүн аягында Google'га кирсеңер табасыңар, мындай немистин белгилүү философу, жазуучусу болгон Яган Вольфганг Гёте деген. Ошонун мындай белгилүү айткан сөзү бар. Нет рабства безнадежнее, чем рабство тех рабов, себя кто полагает свободным от оков деп. Өзү кул болуп туруп, бирок кулчулугуна акылы жетпеген, өзүнүн кул экенин түшүнүп биле албаган кулдан төмөн кулчулук жок дейт. Өзү кул, анан бирок ошонусуна сыймыктанат. Мен мусулман экениме сыймыктанам, алхамдулилла мен мусулманмын дейт. Тарых өз бүт көргөзүп турат, алардын ата бабасын кылычтын мизи менен коркутуп, өлтүрүп, тукум куртка чейин алып барып, апаларын, аялдарын зордуктап, анан тараткан исламын кабыл алып, ошого жүрөт, кул болуп. Араб кул десең арданат. Видеого лайк басып, каналга катталып, башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар.